Suvan! Suvan, ekөөбүз бактылуу болобуз, Мына жер суу элге тең болса. Suvan, ekөөбүз бактылуу болобуз, Ырыс кешике ушунчалыкта толо күндөрү болобу деп укмуштуу бир кезеңге бир эсе ишене албай да кетем. Ошондогу асмандын ыраңы, күндүн жаркырашай, ошондогу эгиндин дандуусай, ошондогу элдин күлкүсай. Көрсө адамдын башына чын дөөлөт келгенде шатырата төккөн жайкы жаандай эмес, адамдын өз аракетинен, турмушка, элге кылган мамилесинен бири-бирине жалганып, өнү өөрчүп, таалай болуп аталып келет экен. Бакыт Карагулов 1950-жылы 12 августта Фрунзе, азыркы Бишкек шаарында туулган. 2007-жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти намына татыган. 1972-жылы Кыргыз мамлекеттик университетин бүтүргөн соң 1989-жылы Москвадагы киноакадемияны бүткөн. 1972-1976 жылдар аралыгында Кыргыз фильмде, Финема студияларында режиссер, директор болуп эмгектенген. 1978-2007 жылга чейин Кыргыз фильм улуттук киностудиясынын директору болуп иштеген. Ellerini çaptırıp alıp, kızlanıp kayda var atasın. Seni bul menen joluk boğana. Başka oldu kılmadın bile. Menin talabımdı bıstın. Men Dönenbay'dın oğlumun. Amire Xandın tuqumumun. Men oşoğa gana başıyım, sağa emez. Düşündün mü? Eğer uşul kız menen joluğa turgan bolsan, aldağı camın başında kesip salam. Yol bunu ittese. Yigitler. Lappay. Arkan savla. Katalarma. Tart. Beke birek. Beke birek. Bakıldagan bekeyini görse. Жолду бошоткула! Туткундарды алып келетабыз. Senin ömrün asır bizdin kolda. Je sen ölümden korkpaysın ya? Ölümden de korkmuştuğu nerse var. Çıda. Moyundun ısık kana terisi. Abballe. Mına sağa kup jaraşıp kaldı. Emin senin başыңды моментеп turup katı baylaş gerek. Mankurt. Ana. Ay. Mankurt. Dağı. Mankurt munda. Ana aytkının. Aytkın. Mankurt. Mankurt munda. Mankurt.
Постой, Сейда. Дай отдышаться. Качан келдиң? Когда вернулся-то? Совсем освободился? Постой. Я сейчас. Ал эмне? Что делаешь? Поставь в комнате. Тише ты. Кто умер? На сына Куатбека похоронка сегодня пришла. Ну, показывай сына. Тарткан фильмдери 1985 жылы Айдагы Жескемпир Бүткүл Союздук кино фестивалдын мыкты режиссера үчүн атайын сыйлыктын ээси. Боронду бекет Берлинария 1996 жылы Алтын камера сыйлыктын. Саманчынын жолу Берлин 2000 жылы атайын сыйлыктын. Найман эненин көз жашы Австрия 2006 жылы атайын сыйлыктын жана башка фильмдери көптөгөн эл аралык сыйлыктарды багыткан. Айрым фильмдери Биринчи генерал, Турмуш гүлдөрү, Ат жалым бек карма, Кош өмүр жана башка тасмалар Токио, Египет, Италия, Венгрия, Канадада өткөн эл аралык фестивалдарга катышып, байгелүү орундарга жеткен. Кедагы. Извещение пришло в сельсовет. Байдалдан карагат кел. Байдалы погиб под Сталинградом. Байдалы Сталинградтан каза болуптур. Жалко его, Байкуш. Дуулдап ак көңүл жигит эмеспи? ведь сам бросился на мины. Өзү минага бар болду. Знал, что погибнет, и бросился. Это он по доброте своей. Судьба, значит. Маңдайга жазган ушул. Старики решили не говорить до времени той о смерти Байдалы. Отложили до осени. Когда урожай соберем, когда народ немного насытится. Вот тогда и поминки справим. Ышыкчылык болсун. Эл тоюнсун. Анан аш суусун өткөрүп. Хватит тебе причитать. Бакыт Карагулов изденүүнүн үстүндө талбай эмгек кылып, Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты болууга да жетишкен. Чыңгыз Айтматовдун бетме-бет повести Кара Буура районуна караштуу Көксай айылынын тургуну согуш качкыны Ысмайылдын жашоосунун бир үзүмү. Чыгарма жаралган соң Ысмайыл Айтматовго "Сен мени бүт дүйнөгө тааныттың. Менин улуу балам аскер деңиз флотунда кызматын өтөп жүрөт. Кийинки балам дагы агасынын жолун жолдойт. Мен качкан болгонум менен балдарым андай эмес" деп кат жазган. Бакыт Карагулов дал ушул тагдырды баян кылган повесттин негизинде 1989 жылдары Куш өмүр деген аталыштагы тасманы тартууга киришкен. Повест бетме-бет делгени менен анын негизинде тартылган тасма Куш өмүр деп аталат. Фильмдин Куш өмүр деп аталышына эки нерсе себеп болгон. Биринчиси адам өмүрү куш сымал тез учуп кетет деген философиялык салыштыруу. Экинчиси Айтматовдун Куш өмүр аңгемеси менен бетме-бет повести мазмуну жагынан бирин-бири толуктап турган. Бетме-бет кино тасмасынын мазмуну тууралуу айта турган болсок, мекенибизде баардыгы жеңиш үчүн деген ураан өкүм сүргөн 1941-1945 жылдар аралыгындагы оор согуш жылдары чагылдырылат. Мылтык кармаганга жарамдуу жигиттердин баары согушка кетип, айылда кемпир чал, кыз келиндер калышкан. Согушка чакырылган Ысмайыл майданга жетип, бирок аман калышына күмөн санап айылына качып келет. Жолдошун үйүндөгү ороого жашырып баккан Сейде, жаш баласы, карган кайненеси менен көп кыйынчылыкты тартат. Эл шекшип калабы деген коркунучтан улам, Ысмайыл айылдан алыс жайгашкан үңкүрдү түнөк кылып күн кечирет. Жаш баласы менен Сейде күнгө үңкүрдө жаткан Ысмайылга тамак ташыйт. Ансыз да ачкачылык каптап, кыйынчылыкка дуушар болуп турганда, Ысмайылдын кошунасы Тотой аттуу аялдын уyu уурдалат. Чиедей балдарын эптеп сүт менен багып жаткан Тотойго бул окуя тоо урагандай болду. Бул уурлук Ысмайылдын колунан келген эле. Ооруп жаткан энеси оор үйүнө салып, эл аны жерге жашырып жатканда да Ысмайыл качкындыгынан бир кочуч топурак сала албайт. Үңкүргө бара жаткан Сейденин артынан элдик комиссариаттын кызматкерлери аңдып барып, Ысмайылга ок атышат. Ошентип фильм Ысмайылдын өлүмү менен аяктайт. Ороо казып алгансың ғой,
Исмаил, солдаты. Уходи. Уходи, говорю. А ты? Сына береги. Сына. А ты? Уходи, уходи скорей. Сына береги. Я вас найду, догоню. Сына береги. Все, иди. Исмаил, бросай оружие, выходи. Не стрелять, он нам нужен живым. Тасмада башкы каарманды аткарган эл аралык Айтматов сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Республикасынан эмгек сиңирген артисти Бузурманкун Одракаев бул тууралуу мынтип айткан. Бул фильм Советтер Союзу ураардын алдында 1989-жылы тартылып калды. Режиссер Бакыт Карагулов Академиялык драма театрынан уруксаат сурап, съемкага бир ай калганда мени ат мингенди эсиңе салып, үңкүрдү кайтарып тур деп таласка жиберди. Ал учурда театрдын артисттери киного тартылабыз дешсе, эч кимисин жиберишчү эмес. Эмнеге экенин так билбейм. Спектакльге шылтоолоп эле жибербей коюшчу. Ошондон улам канчалаган таланттуу, күчтүү актерлор киного тартылбай, алардын ордуна казактын, өзбектин актерлору тартылып калчу. Үңкүрдүн сырты таластан, ичи кеминден тартылган. Анткени таластагы үңкүрдүн ичи тар экен. Ал эми үйдүн ичи Ташкенттеги өзбек фильминин имараттарынын бири. Айыл тууралуу айта турган болсом, Таласта согуш мезгилиндеги айылдарга окшош Ак Бейит деген айыл бар экен. Болгону ал жерде көп жылдардан бери эл жашабай калыптыр. Фильмге тартылуу үчүн кошуна айыл тургундарын алып келип, атайын гонорар төлөп берип тартышкан. Тасмада Сейит экөөбүздөн окмуштай сүйүшкөн жерибиз деле жок. Ошентсе да үңкүргө жатып алып, кызгалдактар арасында кол кармашып, айланган жаш кезибизди элестетем. Ошол жерин тартаарда айланма чыгырыктын үстүнө дагара коюп, шайыр экөөбүз анын ичине түшүп, ылдый жактан тегеретип турушкан. Апамды эл көмүп кеткенден кийин айлуу түндө топурак кучактап ыйлаган жерин, чоң таятамдын көрүстөнүнө барып, 4-5 жолу репетиция кылгам. Анда баары ойдогудай болгону менен, съемка башталганда көзүмө бир тамчы жаш чыкпай койсо болобу. Ички сезимимде Күмүшалиеваны чын эле өлүп калды деп ыйлайын десем да болбойт. Анткени ал киши бизден бир топ жаш улуу болгонуна карабай, биз менен тең жарышып чуркачу эле. Мама, прости.
Прости меня. Прокляни на том свете. Прокляни войну. Чыңгыз Айтматов бетме-бет повесттен эки жол жазган. Биринчисинде Ысмайыл патриоттук сезимге жарды, качкын катары каралса, экинчисинде сүйүүсүн, үй бүлөсүн ойлогон, чет жерде өлгүсү келбеген адамды чагылдырган. Ысмайылдын баласынын кичинекей кезин Ташкенттик Наристе, чоңойгондогусун Таластык бала ойногон. Сейденин ролун аткарганда шайыр 21 жашта эле. Ысмайыл менен Сейденин жаш кезде курган үйүн чын эле пайдубал коюшуп, кирпич менен салышкан. Ал эми Ысмайылдын энесинин көрүстөнүнө келип ыйлаган жерин, айылдын молдолорунун көрүстөнгө ыйлаганга болбойт деген айтуусу менен Ысмайыл жөн гана дөмпөйүп үйүлгөн топуракка келип ыйлаган. إلى أرواح جميع أمة رسولنا رسول الآخر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Şu vasatı okuğan Kur'an'ın savabını ciyanalı kızı Peygamber'in ruhiga bağışladık. Allah Teala rahmet etsin. Bir rahmetke ya Erhamer Rahimin. Allah. Кызыгы, повесть жазылган учурда Айтматов Максим Горький атындагы Адабият институтундагы жогорку адабий курста окуп жаткан кез экен. Жаңы жазып бүтүп, кыргызча билген киши жок, кимге окуп берерин таппай. Анан Москвада окуп жаткан Кеңешбек Асаналиевке телефон чалат. Алар Москва мейманканасынын алдында жолугушат. Килейген мейманкананын ичинен эптеп жанга жай, кичине тынч орундук табышат. Анан ал жерден бири отургучка, бири диванга көчүк басып, Айтматов отурар замат буйдалбай кеп сөзгө келбей, кыргыз тилинде жазылган повестти шатыратып окуй баштайт. 2 сааттай тынбай окуган Айтматовго Кеңешбек Асаналиев көз ирмебей окуяга кирип угуп отурган. Окуп бүткөндө повест мыкты жазылганын айтып, дароо мактоолорду жаадыргандыгын Айтматов өз кезинде эскерип өткөн. Hey, жигиттер, жүрө бериңдер. Мен өзүм каранар менен жетем. Сәбитжан, бер кел. Қарағым енді қолымыз босады ғой. Өзің айтар бір әңгімем бар еді. Ата-баба зиратын қайтеміз енді. Едеке, бас қатыратын түгі де жоқ оның. Жобаның аты жоба. Сол жоба бойынша зират жойылады. Қалғаны бос сөз. Егер үте берсең, кез келген іске қол сілтей салуға болады. Сен ғой, осы арада туып өссің. Әкең сен уақытты. Сауатың бар. Құдайға шүкір. Қызметің облыста. Кез келген адаммен сөйлесе аласың. Оқымаған кітабың жоқ. Едеке, сонымен не айтайын деп тұрсың? Айтпағым сол, әлі кеш емес. Ертең ертелетіп сен екеуміз осы жердің бастығына барса қайтеді. Сен тілге жүргісің ғой, маған көмектесесің. Әңгіме Анабей туралы болмақ. Оны құртуға болмайды. Бұл тарих қой. Оның бәрі ертегі, едеке. Бұл арада әлемдік космостық мәселелер, проблемалар шешіліп жатыр. Үлкен проблема. Ал біз барып өзіміздің қурап қалған бір кішкентай зират туралы айтқанымыз жараспайды ғой, едеке. Тфу, олар үшін ол дегенің. Ол жаққа бізді өткізбейді де. Әрине бармасақ өткізбейді. Егер барып, талап етсек, мүмкін жіберер, мүмкін бастықтың өзгелер. Орнынан қозғалмайтын тау емес шығар. Қойсаңшы, оның бәрі бос әуре. Мен бармайын. Одан да сүйдемейсің бе? Ертектеп көкігенше. Енді қалай деп ойлаймын? Мен неге жүгіруім керек? Егер біле білсең, менің бала-шағам, семьям, қызметім бар. Сол кім ойлайды? Егер мына жақтан телефонмен шылдыр еткісе, құйрықтан бірақ деп еді. Ал көке, желге қарсы шаптырғым келмейді менің. Онсыз да таңертеңнен мені әуре сарсаңға салдыңыздар, көке. Рахмет сіздерге. Рахметің өзіңе. Құйрыққа бірақ деп еді дейді. Сонда сен құйрығың үшін күн көреді екенсің ғой.
Енді қалай? Сен кімсің? Ешкімді емессің. А біз аузымызға ақмай асау үшін құйрығымызды сақтаймыз. Соны біліп қойғандарың дұрыс. Солай де. Бұрын жұрт басын сақтаушы еді. Енді құйрығын сақтайтын болған екен ғой. Талантты режиссер Бақыт Қарағұлов Чыңгыз Айтматовтың шығармаларына көп жолы қайрылып, 1995 жылы Қылым қарытар бір күн романының негізінде тасма тартқан. Мында сыртқары Дөненбайдың құшы, Маңқұрт баяны жана башка шығармаларына қайрылған. Учурда қырғыз кереметінің жаратуучыларының бірі Бақыт Қарағұлов Бибисара Бейшеналиева атындағы мемлекеттік көркемөнөр университетінде оқытушы болып иштейт. Мен сізге айтқаным, талай хабарлағаным, менің айтқаным келді ме жоқ па? Телевизордың айтқаным келді. Бұл соны бәріден. Ой, бұл соны бәріден келе жатқан бәле. Құттыбай қамаған жақсы болды. Дұрыс болды. Мен бұл жөнін талай айтқам сізге. Білесіз ғой өзіңіз. Жылама Ермек. Жылама Ермек, жігітсің ғой. Бәрі дұрыс. Бәрі жүре беріңізге болады. Жолдастаңыз байып. Сен осында қал. Мен қазір келем. Тегістірді мен саған. Иә, сақтықта қорлық жоқ. Жолдастаңыз байып. Шиеттей балалардың обалына қалып. Ертең ақыреттің алдында қайтып барасың. Әкең бар ма сенің? Менің әкем жолдас Сталин. Сеніңше? Бара ғой жаным. Мамаға бара ғой. Папика. Ошонда мага бир ой келди. Балким туулган жерине алып барсам, кайра акыл эсине келер дейм. А? Кандай дейсиң? Кызым. Апакебай, кечириңиз мени. Эй, Маңқұрт! Жаңағы аял кім? Саған не деді? Эй, Маңқұрт! Ұғып атасың ба? Ал сененің емес, сененің жоқ. Түсіндің ба, Иван? Ал емнеге келгенін білесің бі? Сен мореки башыңды ыстық суға салғаны келді. Дегенде болдың? Была там. Айттың ба? Сказала. А что я должна была сказать? Ты думаешь, доброе дело делаешь для него? Мы все из потомков Давлета. Мы все пошли, ни один не остался. Позор всем нам, ты понимаешь? Ты понимаешь это? Отвечай. Отвечай. Пока не поздно. Приведи Исмаила. Пусть он воюет там, где все. Пусть не позорит род наш. Ты меня совестью не бей. Может, он и сбежал. Откуда мне знать? Каждому своя жизнь дорога. Каждый себя бережет. А тебе-то что? Или он перебежал тебе дорогу? Или ты хочешь, чтобы все вернулись такими же калеками, как ты?